Республиканын көпчүлүк аймагында катуу жаан жаап, анын кесепетинен 4 жерде сел жүрдү. Анын эң ириси Баткен областында катталган. Алсак 18-июлда Жиделик жана Кызыл Булак айылында катуу шамал менен аралаш жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрсө, ушул эле жаандан кийин Ош Айдеркен автожолунун 2 бөлүгүндө кум шагыл түшүп, көпүрөлөрдү толтурду. Натыйжада жол каттамы кыйындады. Мунун баарына Атлантикалык циклон себеп болууда. Учурда жаан-чачындуу циклон Борбор Азиядан орун алып, өз мүнөзүн көрсөтүп жаткан кези. Анда эртең аба ырайы кандай өзгөрөт? Мен Гүлүм Эркинбек кызы кененирээк айтып берем. Саламатсыздарбы? Бүгүн Кытайда жаан каттуу жаап жатат. Эртең жаан Ак Суу шаарында токтогону менен асмандан булуттар таркабай, салкын болот. Үрүмчү шаарында болсо күндүзү күндүн бети көрүнүп, кечинде кайра эле күн бүркөй баштайт. Казакстанда бүгүн жааган жаан качан токтоосу белгисиз, себеби эртең да өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан төгөт. Өзбекстандын көпчүлүк аймагында күн ачык болгону менен Фергана өрөөнүндө жаан себелеп жаайт. Тажикстанда да асман ачык, бирок Душанбе шаарында өткүн өтөт. Ал эми Кыргызстанда кооптоно турган аба ырайы болбойт. 21-июлда гана Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан жаашы мүмкүн. Ал эми Кыргызстандын калган аймактарында 23-июлдан баштап 26-июлга чейин аба ырайы кескин төмөндөйт. Эгер аба ырайы чукул өзгөрө турган болсо, биз алдын ала сиздерди эскертип турабыз. Ошондуктан 11 каналынан кабар алып туруңуздар. Көрүшкөнчө.